Президент Садыр Жапаров Абу-Даби шаарындагы Шейх Заеддин күмбөзүнө жана анын атындагы мечитке барды. Мамлекет башчы байенин негиздөөчүсү жана биринчи президенти Шейх Заед бин Султан Аль Нахаяндын элесине таазим кылып күмбөздү көрүп чыкты. Андан соң Садыр Жапаров күмбөзгө жанаша салынган Шейх Заед мечитине кирди. Тилине, динине карабастан бардык адамдар Абу-Дабидеги айтылуу ак мечитке кире алышат. Ал Бириккен Араб Эмираттарынын архитектуралык мурасы болуп саналат. 11 жыл убакыттын ичинде курулуп, 545 миллион доллар сарпталган. 2007 жылы ыйык Рамазан айында расмий түрдө ачылган. Аталган жай ушул тапта жарандар эң көп зыярат кылган жер болуп эсептелинет. Шейх Заед мечити дүйнөдөгү ири 6 мечиттин бири болуп саналат. Анын ичинде дүйнөдөгү эң ири килем төшөлгөн. Аны жасоо үчүн 1200 кол өнөрчү 2 жыл эмгектенген. Салмагы 47 тонна. Мечитте кыдырып чыккан соң Садыр Жапаров ардактуу меймандар китебине каалоо тилектерин калтырды. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Абу-Даби шаары.